Июнь окуясында Айтбу Кадырованын жолдошу каза болгон. Башынан өткөргөн кайгыны эч кимге каалабайм деген эне 4 баласын эч нерседен кем кылбай татыктуу тарбиялап келет. Жалгыз бой энеге мамлекеттен да жардам каралып, батир берилген. Убакыт өтүп эл арасында эски окуялар унутулуп калды деген Айтбу Кадырова эзелтен ынтымакта жашаган эки улуттун өкүлдөрүнүн бүгүнкү күндө да биримдиги бекемдеп, достук мамилеси артып келет дейт. Жакшы эле жашоодо жашап келебиз ушуга чейин. Мисалы үчүн мына менин үйүм үй болсо мына квартирада өзбектер жашайт. Ошо ушундай чогуу эле жашап атабыз. Мамилеңиздер кандай? Мамилебиз мына мисалы менин үйүмө мисалы мейман келсе ана эшигин ачат. Эшигин ачып берет. Онун үйүнө мейман келсе мен да эшигимди ачып берем. Ошо мурдагыдай эле кирип эле бирибизгине кирип эле ошондой эле жакшы эле ынтымакчылыкта эле жашап калдык азыр жакшы эле. Бул көп кабаттуу үй Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан июнь окуясында жабыр тарткандар үчүн курулган. Мындагы 76 батирде эки улуттун өкүлдөрү достук мамиледе кошуна болуп жашап жатышат. Кыргыз өзбек эли эзелтен жакын мамиледе болгон. Аны тарыхчылардын изилдөөлөрү тастыктайт. Маалыматтарга ылайык эки элдин мазары да базары да бир болуп, илгертен бири-бирине куда түшүп, маданий мамилеси да окшош болгон. Кыргыз эли дайыма көчмөнчүлүк турмушта жашаган болсо, өзбек эли отурукташып дыйканчылык менен ушундай бир күн көргөн эл бири-бири менен соода саттык алакаларын, бири-бири менен экономикалык ушундай тыгыз мамилеси, бири-бири менен маданий ушундай бир руханий ушундай бир алакалары өтө күчтүү болуп келгендиги дайыма белгилүү. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет болуп саналат. Анда 100дөн ашык этностордун өкүлдөрү ынтымакта, биримдикте жашап келет. Ар бир улут өзүнүн маданияты, тили, каада салты менен мекенибизди көрктөндүрүп турат. Ноорус майрамында эгемендүүлүк күнүнө карата ошо жерлерде ошо биздин этностордун маданияты менен, каада салты менен тааныштыруу багытында ошо тамак аштардын, каада салттын көргөзмөлөрүн өткөрөбүз. Анткени бул негизги максаты болуп ушул биз көптүрдүү экенибизди көрсөтүү да. Биз көп маданияттуу, көп этностуу эл экенибизди көрсөтүп, ошо биздин жашоочулар ошо бизде жашап жаткан этностордун өкүлдөрүнүн маданияты менен, каада салты менен тааныштырып, ошолор биз менен чогуу ушул мамлекетибиздин өнүгүп өсүүнө өз салымын кошуп келатат дегенди көрсөтүшүбүз керек да. Жарандар ошол күндөрдөн сабак алып, экинчи мындай терс көрүнүштөргө жол бербөөсү керек деген серепчилер биримдик болгон жерде жеңиш, ийгилик коштоп турарын жана жашоо турмуш дагы илгерилеп алдыга жыларын белгилешет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.